министрлигинин алдындагы башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин директору болуп Рита Карасартова дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев болду. Агенттикти буга чейин жетектеген Талайбек Чолпонкулов өз арызы менен кызматтан бошотулду. Чолпонкулов бул кызматта 2009-жылдан бери иштеп келген. Бүгүн билим берүү жана илим министри Канибек Исаков жаңы дайындалган директорду кесиптик техникалык агенттигинин жалпы жамаатына тааныштырды. Министр түзүмдө буга чейин аткарылган жумуштар үчүн Талайбек Чолпонкуловго ыраазычылык билдирип, жаңы дайындалган жетекчиге бул тармакта башталган реформаларды улантуу ишине ийгилик каалады. Улак Паккеji. Анжелика болочок күйөөсү менен эки анча ойдобу. Ырчы Анжелика жүрөгүнүн ээсин тапканын жарыялап, бирок толук маалымат бербегенден улам ар кандай божомолдоолор жарыяла баштаган. Кызыгы ал жигити менен чогуу түшкөн сүрөтүн Instagram баракчасына жарыялап, берегидей билдирүүсүн жазып, бирок кайра өчүрүп салды. Мындай көрүнүштөн улам кайрадан шек саноолорго өзү жооп чаап жатпайбы? Суроолор жаралууда, а жообун ар ким өз алдынча чечмелей алса керек. Болору болуп, оёсу кангандан кийин ачык эле маалымат бербейт беле? Же мунусунда кайсы бир убакытка чейин жигит катары камап жүрүп, сырдуу маанайда жарнамалап, анан пайдаланып туруп ыргытабы? Балким чындап эле бойдок жүрбөй өмүрлүк жар кылгысы келдиби? Токочу бар бала сүйкүндү дегендей, капчыгың калың болсо башкасына көз жумуп коебу? Негизи Анжелика шоу дүйнөсүндөгү бүгүн кызыккан айым болуп аткандан кийин чын эле жеке турмушун хайпка айлантып, бул жагынан да упай алгысы келгени байкалат. Атайын эмиш ушактарды чыгаруу менен жашап, ошондон кайф алып иш жүзүндө көрсөткөнү ушулбу? Булак Аргумент KG.